Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан биз сабагыбызды баштайбыз. Азыр технология сабагы. Китебиңерди, дептериңерди, ручкаңарды алып даярданып отургула. Сабагыбыздын бүгүнкү темасы технология сабагындагы коопсуздук техникасы. Ошондой эле жумушчу орундун жабдылышы жана аспаптар деген темада сабак өтөбүз. Сабакка даяр болсоңор, баштадык балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты технология сабагындагы коопсуздук эрежелери менен таанышасыңар. Жыгач иштетүүдө колдонуучу аспаптар тууралуу билесиңер. Жыгач иштетүүчү аспаптардын түрлөрүн салыштырып талдайсыңар. Эрежелерди сактоого, так-тыккан болууга үйрөнөсүңөр. Көрсөткүчтөр. Балдар, силер бүгүнкү сабакта технология сабагындагы жүрүм-турум эрежелерин билсеңер, жыгач иштетүүдө колдонуучу аспаптардын түрлөрүн так ажырата алсаңар, алган билимиңерди турмушта колдонуп, так-тыккан болууга үйрөнсөңөр, анда сабагыбыз максатына жеткен болот. Балдар, азыр жаңы сабакты өтүүдөн мурда биз силер менен өтүлгөн теманы актуалдаштырып же болбосо бышыктап алайлы. Өткөн сабакта өткөн темабызды. Бышыктоо үчүн мен силерге төмөнкү суроолорду таштаймын. Ошол суроолорго силер өзүңөр жооп бергиле. Токойлордун адам баласынын жашоосундагы мааниси кандай? Жооп таптыңарбы балдар? Кийинки суроо. Дарактардын кандай түрлөрү бар? Жазы жана ийне жалбырактуу дарактын бири-биринен айырмасы эмнеде? Жыгачтарды эмнеге пайдаланабыз? Өзүбүздүн коргондо өскөн кайсы дарактар курулушта иштетилет? Комуз кайсы дарактан жасалат? Ушул суроолорго балдар өзүңөрчө жоопторду таап койгула. Муну менен биз өткөн сабагыбызды бышыктаган болобуз. Эми балдар, биринчи биз технология предмети өтүүчү кабинетти же болбосо каанабызда кандай коопсуздук эрежелерин сактоо керек экенибиз тууралуу билебиз. Технология предмети кабинетиндеги коопсуздук техникасы. Балдар, бул жерге биз ошол технология сабагынан башталардан 5 мүнөт эрте келишибиз керек экен. Ал жердеге келгенде балдар, ар дайым биз ушул форма менен болушубуз керек экен. Өзүбүздүн мектептеги формабыз эмес, атайын устакананын формасы болуш керек экен. Андан кийин балдар, бул жердеги ар бир аспапка этият мамиле кылышыбыз керек. Ар бир аспаптын иштеткенде туура иштетишибиз керек. Мык урганда балкан иштетишибиз керек. Эгерде бизге тактаны кандайдыр бир өлчөмдө кылып аралап бөлүш керек болгонболсо араны иштетишибиз керек. Эч качан балта менен урбашыбыз керек балдар. Андан кийин ушул баардык майда аспаптарды өзүнүн ордунда иштетишибиз керек. Анан каанабызды таза сакташыбыз керек балдар. Андан кийин сабак бүткөндөн кийин бул өзүбүздүн каанабыздан чуркап чыкпай, сабак учурундагы бул жерде чуркаганга болбойт. Себеби мынабы аспаптарга урунуп бир жериңерди оорутуп алышыңар мүмкүн же кесип кетиши мүмкүн. Сабак бүткөндөн кийин каанабызды иреттеп коюп, андан кийин кетишибиз керек. Эч качан бул технология кабинетиге балдар мугалимден уруксатысыз кирбеш керек. Мугалим уруксат бергенде гана кирип, ошол учурда мугалимден уруксаты менен, мугалимдин көзөмөлү менен бул жердеги аспаптар менен иштешибиз керек. Эми балдар, бизге жыгач иштетүүдө кандай аспаптарды колдонобуз? Жыгачтан бирдекелерди жасоодо, мындайча айтканда. Мына бул жерде сүрөттөрү турат балдар. Булар баарыбыздын эле үйүбүздө бар. Аталарыбыз көбүнчө иштетет. Мына биринчи сүрөттө балта. Бул балтанын ар түрлүү түрлөрү.
Булар бизге өтө зарыл жыгачтарды кесүүдө, дарактардан өзүбүзгө керектүү жыгачтарды кесип алууда пайдаланабыз. Андан кийин ара, муну дагы биз өтө кеңири пайдаланабыз турмушта. Жыгачтарды өлчөп кесип алууда, тегиз кылып кесүүдө бизге керек. Андан кийин балкача, буну дагы билебиз. Буну менен биз мык какканда иштетебиз. Ошондой эле мык туура эмес кагылып калса, аны кайрадан алсак болот экен. Эми мына кыргыч жыгачты, мындай кыргычтардын түрлөрү бар балдар. Мисалы, буларды биз жыгачты тегиздегенде сүргүлөп, тегиздеп алсак болот. Андан кийин бул мына балдар, бул шуруп катыргыч. Буну менен биз азыркы убакта өтө кеңири пайдаланат бул жыгачтан буюмдарды жасоодо. Жыгачтарды бири-бири менен бириктиргенде ушул шуруптарды ушул аспап аркылуу бириктиребиз. Андан кийин балдар, бул жыгачтарды керектүү өлчөмдө кесүү үчүн, ошол өлчөмдү белгилеп алуу үчүн бизге ар дайым сызгыч, андан кийин калем керек болот. Ошондуктан бул сызгыч, калем дагы жыгач иштетүүдө колдонуучу аспаптардын катарына кошулат. Толук билдиңерби балдар, жыгач иштетүүчү аспаптар тууралуу маалыматты? Азыркы учурда мындан дагы башкача аспаптар чыккан. Адам жыгачты иштетүүдө оңой болуш үчүн, жыгачтарды оңой кесүүчү, оңой тазалоочу ушундай түрлүү аспаптар чыгарылган. Эми балдар, сабагыбызды бышыктайлы балдар. Билгендерибизди бышыктап алабыз. Эми балдар, мына жерде мен силерге кластердин үлгүсүн бердим. Бул булга силер ушуга окшотуп тартып, өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөргө жараша же башкача кылып өзгөртсөңөр болот. Ушуга ар бириге биз технология предмети кабинетиге киргенде же болбосо устаканага киргенде кандай эрежелерди сакташыбыз керек, ошол эрежелерди жазасыңар. Ошол эрежелерди жазып, мага жөнөтөсүңөр. Кийин балдар, силерге үй тапшырма. Жыгач иштетүүдө колдонуучу аспаптардын сүрөтүн тартасыңар жана аларга кластер түзөсүңөр. Мына мен силерге кластердин үлгүсүн бердим. Ушул жерге ортосуга жыгач иштеткенде колдонуучу аспаптар деп бул жерге аспаптарды жазасыңар. Ар түрлүү аспаптарды жазып, эгер силер дагы көп аспаптарды билсеңер, мына тегерекчелерди көбөйтсөңөр болот балдар. Ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта тургула. Үйгө берилген тапшырмаларды жана сабакты бышыктоого берген тапшырманы аткарып мага жөнөтүп коесуңар.